Кыш шилдеде жылгаяк тебип ойноп жаткан жаш балдар Өзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтүнүн Шора Башат айылынын Шора участкасынын тургундары. Жаш өспүрүмдөр түштө койлорун сугарганча жайытка айдап чыгып жайып, өздөрү ойноп жатат. Алар кайтарып жүргөн ар бир кой эрте жаздан баштап мончого түшүрүлөт. Мал жандыктарынын мончосу айылдын жаш өспүрүмдөр үчүн абдан кызык болуп жатат. А бирок Советтер Союзунда мындай кой мончолору бардык аймактарда болгон. Колхоз совхоздор таркаган мезгилден баштап ушундай мал чарбасын тейлеген объекттер кароосуз калып, урандык учурап, бузулуп кеткен учурлар көп болгон. Мына бизде акыркы учурларда элдин, фермерлердин колунда майда жандыктардын саны көбөйдү, өстү. Ветеринардык тейлөөнү жакшыртуу үчүн биз буну майда жандыктарды үчүн мончо деп койгонбуз курулушун. Соңку 25 жыл ичинде Кыргызстан аймагында койлордун мончосу жоголуп кеткен. Ошондуктан койлордо кездешүүчү тери ылаңдары көбөйгөндүгүн адистер айтышат. Бул нерсени алдын алуу үчүн Өзгөн районунун Шора айылында кой мончо курулуп, ишке киргизүү жолу 2017 жылдын аягында башталды. Кой мончосуна Союз малынан таркап кеткенден кийин жаңы ыкма менен азыр кура баштадык муну. Мал ылаңдарынын көбөйүп кеткенине байланыштуу ушул учур талабына ушул керек болуп калды биздин айыл өкмөткө. Айыл өкмөткө керек болуп калган үчүн айыл өкмөтүбүздүн демилгеси менен быйыл 2017 жылы ушул кой мончосун курдук. Проондун каржылоосу менен айыл өкмөтүнүн 20% үлүшү, 20% үлүшү, 80% проондун үлүшү менен ушуну куруп баштадык. Мончо 5 сотук жерди ээлейт. 3 бөлүктөн турган койлордун мончосунда алгаш 100 кой батаарлык коро курулган. Ал жерде койлор кезеги менен айдалып келип, койлордун тери ооруларына каршы дары-дармектер кошулган бассейнге түшүрүлүп, 10 мүнөттөй турушат. Андан соң ичке жолчо менен койлор жүндөрүндөгү суу сарыкканча 20 мүнөттөй атайын короодо туруп, жайытка агытылат. Бул жол мал ооруларынын алдын алат. Ушул ылаңдарды алдын алуу максатында мына элге жардам болуш үчүн ушуну кылып атабыз. Эгер буну кылбай койсок, мына Союз малындагыдай эмес, койлордун кычыткысы, кырчаң оорулары ошого бүтүнө каршы ушул бардык ушул иш-чара ошого ылайыкташылды да. Элдин бардык талабына азыр эл ушуну талап кылып калды. Азыр адамдарда жашоо оңолуп, мамлекетибиз оңолгонго. Эми айылдагы койлор 6 айда бир жолу мончого түшүрүлөт. Шора айылындагы жалгыз мончо 12 000 ашуун жашоочулардын мал жандыктарын тейлөөгө ылайыктуу. Оорубайт, чыгымдар аз болот. Ошол эле мезгилде ушул айыл калкынын, фермерлердин кирешелери көбөйөт. Ушул аймактын экономикалык социалдык абалда жакшырат да. Кой мончо айылдагы ветеринарлардын көзөмөлүндө гана ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө даярдык көрүүдө. Май айынан баштап койлор массалык түрдө жуунтулат. Андан соң гана жайлоого жиберилет. Айыл эли мончонун ачылышын колдоп турат. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар, Өзгөн району.